Тажикстан боюнча эми мына Тажикстанга өтөбүз. Так, Тажикстанга өткөндө Тажикстан менен туура маселелер али чечиле элек. Тажикстанда негизги маселелердин бири бул анклав Варух болуп атат. Муну ачык айтышыбыз керек. Анклав Варух боюнча биз Тажикстанга өзүбүздүн эки өзүбүздүн сунушубузду бердик. Ушул анклавды биз мыйзамдуу турда ченейбиз. Границасын ченеп токтотобуз. Анклав өспөйт мындан ары. Границасын ченеп токтотобуз дагы, бирок анклавка өзүбүздүн территориябыздан пайдалануу үчүн гана чтобы кирип чыгыш үчүн жол беребиз. Аксайды айланып өтө турган, Аксайды айланып Варухка кире турган. Эгер алардын ошо тегерегин чечсек, бул биринчи сунушубуз. Экинчи сунушубуз, урматтуу журналисттер, андан дагы катуураак, биз анклав Варухту алмаштырганга даярбыз. Ушу Варухту бизге таштаса 12.300 гектар бекен, ушун тегерегинде 12.000 гектардын тегерегинде жер. Биз 12.000 гектар жерди Лейлек районунун башка жерлеринен, Баткен районунун башка жерлеринен берүүгө даярбыз. Жана ал жерлерди каерде берсек болот деген переченди дагы биз берип койдук. Бирок азырга чейин тажик тараптан бизге жооп келе элек. Анклавды чечсек, калаган вопростор чечилет, Кудай кааласа.